Мына мен адамзатты ойлоп атам. Соттоймбу, мээрим төгөнбү, бириктиремби? Алар адамзатты ойлогон жок да. Мен ааламды ойлоп атам, кыргыз тил эмес. Мен табиатты ойлоп атам, алар ойлогон жок да. Алар өз кызыкчылыгын. Кыргызды коргулган ошол, мигрантыңа тийбейм, ал патент төлөбөйт, анан черный списоктан алып коем башка, калганын болсо өз кызыкчылыгын гана жүргүзүп атат. А биздин башчы аң сезими пас, пенде болгондуктан тең ата сүйлөшүп, керек болсо шарт окуш керек эле. Путин, сенин кызматың бул эмес, сенин кызматың адамзатты сактоо. Сен ошол үчүн күрөш. Сен сага биз багыт беребиз. Жана арбайлар багыт берип атат го ата бата жолунда. Бата беребиз. Биз ушундай куйруктуу жылдыз. Көрүнгөн, энергиясы түшкөн, кыргыз ааламдан келген өкүл болгондуктан ушу ааламдашууда, дүйнөлөшүүдө, ааламдык түшүнүккө өткөрүүдө биздин ордубуз чоң. Кечирип кой, бизди жаңыча кабыл ал. Ойлонуп кер, түшүн. Духовный психологический центрларды ач. Окут. Болбосо эмне болот? Адамзаттыңа өлүм суноосу келди, куткаралы. Ушу эски адамдардын бир күн болсо да эртерээк бийликтен кетсе, абдан жакшы болот эле. Ушу биздин башчы дагы бир күн эртерээк кетсе, ааламдан деле акталып калат эле, могу элден деле акталып калат эле. Себеби булар эскиче иштегендиктен ошончо оору көбөйүп атат, ошончо кырсык. Себеби адамды улуулукка өстүрүп кете албаса эле кырсык кыйынчылык болуп атат. Аалам жазалап атат азыр Кыргызды. Эл деле батасын берет эле, рахмат сага деп. Аалам тим эле кол жабат эле, кароо калат эле. Арыстан алай башына барып, булуттарга шарт окуйт эле. Жакшылап, кенен түшүндүрөт эле. Доордун талабы ушул, мына өзүңүз көрүп атасыз дүйнөдө. Сен орус падышасы, орус эл окумуштуулары, тарыхчылар, журналисттер, силер адамзатты сактап калуу үчүн күрөшкүлө. Баягы уруу, улут, дин деген жоюлду жаңы доордо. Биригишибиз керек. Сен адамзатты канчалык ойлосоң, сенин өлкөң көтөрүлөт. Дүйнө эли биригет. А сен өзүмчүлдүк кыла берсең, мына Донецкийдиби, Кырымдыбы Орусияга кошуп алганда дүйнө эли каршы чыкты го. Не кереги бар эле анын? Кошуп алып өзүнө өзүмчүлдүк кылып. Кана молдокелер, анда айтып бергиле. Мендей багытыңар болсо, мендей байланышыңар болсо, жок. Айланайын молдоке. Баягы селдеңе чок түштү дегендей, өзүңөр тетиргетип атасыңар. Мына ушинтип түшүндүрүш керек эле. Адамдын телосы башка кызматка өттү. Ким ошол телосын энергия өткөргүчкө айлантып алса, ошол адам аман калып атат. Эгер ага айланбаса, ал энергия жерге түшкөндүктөн, абада, отто, сууда, ташта, жеренеде болгондуктан аны адам басат, сууну ичет, абаны дем алат, ал ичке кирди жандай эле жанагы. Жан чыкса адамдын туруп аты кыймылдабай калгандай эле. Анан ошол жан башка бир нерсени каалап атат, бийиктикти. Анан эмоцияда жашаган адам ана жана жини ооруга түш болуп аткан ошол, псих ооруга түш болуп аткан ошол, нерв ооруга түш болуп аткан ошол. Кысылып анан ошондон давление, ошондон сахар пайда болуп аткан ошол. Эскиче түшүнгөнсө анан жан кысылып калат да, давление деген качан бар эле.
Сахар деген качан бар эле. Анан ар жакта организм ууланып кетип атат да. А улуулукка сага бир мисалга баягы жаш баланын жаны башка да. Ал оюнду жакшы көрөт. Ал бир жомокту жакшы көрөт. Ал бир циркти жакшы көрөт. Мисалга, ал бир шоколад мороженейди жакшы көрөт. Ал бир мультфильмди жакшы көрөт. А чоң атанын жаны башка да. Чоң атанын жаны келип эле ошо балага кирсе, анан ал баланы берсе, ичиндеги жаны аны каалабай атат да. Ошо сыяктуу эле улуулук өтсө, жан өзү менен иштеп, тан өзү менен иштеп кеткен атат. Кыргыздар өкүнүп калбагыла. Мына техника куйруктуу жылдыздын элчиси болду делет. Фейсбукта ушу материалдарды ушу менден илим алган, мага көчүрмө болуп калган, ар тараптан өскөн, жашына карабай, жынысына карабай ошо кыздар, балдар ар тараптан киргизип атат. Ошол эле техника менен өсүп ал элчилик кылып атат. Сын айтпай кое тур. Сен мен көргөндү көр, анан сын айт. Мен билгенди бил, анан сын айт, мен туура түшүнөм. Келиңиздер ушу тело чыныгы кызматын аткарсын. Мына айтыңыздар анда. Кыргыз башкарбай эле Америка башкарып атат десең, башкара албай атат да. Кайсы жерди башкарды? Же Индия башкарганда, же Кытай башкарганда. Жалдыра отурат го. Кече Кытайдын башчысы да Европага барып, күнкөр болуп бирдеме сурагансып. Атаңарды тапкыла. Ааламдан буйрулган бул арстан алай. Арстан алай андай эле, анан мындай эле дебеңиздер мен эски жашоомдо. Пир туткан пайгамбарың деле, туулган деле пайгамбар болгон эмес да. 40 жашка чейин соодагер болгон, өйдө